Орусиянын желегин жулуп ыргытышып, анын ордуна Украинанын желегин илишти. Экинчи дүйнөлүк согуштан бери биринчи жолу Орусиянын аймагына басып киришип, оккупациялоого алышты. Өткөн аптада чектеш аймакка танкаларды жана миңдеген аскерлерди жөнөтүп, бир катар кыйроолорду алып келген Украинанын кадамы Москваны таң калтырды. Операция тууралуу алгачкы жолу Украин президенти өзү да ырастады. Согуш тилкесиндеги кырдаал жана согушту агрессордун аймагына сүрүү максатындагы иш-аракеттерибиз боюнча башкы кол башчы Сырскийден маалымат алдым. Коргоо күчтөрүбүздүн ар бир бөлүгүнө ыраазымын. Анткени алар Украина адилеттүүлүктү калыбына келтирип, агрессорго каршы кысым көрсөтө алаарын далилдеп жатышат. Украина операция жүргүзүп жаткан аймактын жанынан учурда 10 миңдеген орусиялыктарды тез арада көчүрүшүүдө. Кээ бирлери дендароо болуп, мындайга жол бергени үчүн өкмөтүнө ачууланып турушат. Өткөн аптада Владимир Путин жогорку даражадагы расмийлер менен жолугуп, кол салууну ири провокация катары сыпаттады. Украина бул операциясын баштап Тайманбастыкка, жада калса тобокелчиликке да барууда. Алар Орусияга алдыңкы күчтөрүн жөнөтүштү. Картадагы сары түс Украина аскерлери ээлеген аймак. Айрым маалыматтарга караганда алар чек арадан 32 чакырымдай ичкери кирип барышкан. Мындан улам Орусия аларга жооп берүү үчүн Украинанын ичиндеги согуш тилкесинен өз аскерлерин ошол жакка чыгарып кетиши керек. Кызыл түс Москва ээлеген аймак. Бирок Украина жөн гана психологиялык сокку урабы же чын эле аймакты ээлеп алууну көздөбү белгисиз. Орусиянын коргоо министрлиги чабуулдун мизин кайтарып жатканын айтат. Алар Украин танкаларына сокку урган бул видеосун жарыялады. Деген менен BBC аны өз алдынча тастыктай алган жок. Украина болсо Орусиянын ракеталык соккусунан баш кала Киевде 2 адам каза болгонун кабарлады. Орусия атып түшүргөн Украинанын ракетасы Курск шаарындагы көп кабаттуу үйгө түшүп 15 адам жаракат. Ал Владимир Путиндин Украинага ачкан согушу Орусияга жетип жатканынын дагы бир белгиси.